Акыркы кездери Жалал Абад облусунун аймагында жайгашкан балдар, өспүрүмдөр спорттук мектептеринин тарбиялануучулары республикалык, атүгүл дүйнөлүк жана азиялык чемпионаттардан байгелүү орундарды багындырышууда. Андай спорттук мектептердин катарын Нокен районундагы Масы балдар, өспүрүмдөр спорттук мектеби толуктайт. Негизинен биздин Масы өспүрүмдөр спорт мектебинде жалпысынан 512 окуучубуз машыгып келет, 15 тренерибиз бар. Негизги бөлүк, басымдуу бөлүгүбүз олимпийский вид спортторго жана школьный лигаларга ушул бөлүмдө басым жасайбыз. Алардын команда оюндарга баскетбол, волейбол, футбол оюндары. Негизинен күрөштөргө грек-рим күрөшү, вольный борьба боюнча, эркин күрөш боюнча көп басымдуу бөлүгү ошол бөлүмдө машыгып келишет жаш өспүрүмдөр спорт мектебинде. Жалал Абад облустук дене тарбия жана спорт башкармалыгынын башчысы район шаарларда жайгашкан балдар, өспүрүмдөр спорттук мектептеринин машыгууларына такай көз салып келүүдө. Бул ирет облустун башкы спортчусу Масы балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин окутуу машыгуулары менен жакындан таанышты. Айта кетсем, ушул убакка чейин мектеп лигасынын республикалык турларында ушул Нокен районундагы баскетбол боюнча кыздар арасында байгелүү орундарды ээлеп келишкен. Ошондой эле мына кечээ эле күнү дүйнөлүк чемпионатта кол күрөштөн ушул спорт мектептин окуучулары чемпионат алышты. Ташкент шаарында өткөн кол күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионатта алдыңкы орундарды ээлеп келишти. Ошондой эле мына окуу машыгууларын көрүп турабыз, абдан мыкты деңгээлде өтүшөт экен. Нокен районундагы Масы балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинде өлкөбүздүн атын аалам алкагына тааныткан атлеттер бар. Алардын бири армрестлинг боюнча дүйнөнүн жана Азиянын чемпиону Билал Калыков. Кыргызстандын ичинде 3 жолу Кыргызстан чемпиону болдум. Международный турнирлерде болсо, Азияда болсо, 2 жолу Кубок Азияда биринчи местаны багындырдым. 1 жолу Азиянскийде биринчи место алдым. Андан тышкары мен мир ойдо кече жакында өтүп келген Өзбекстанда сол колдон 3-чү место, оң колдон 1-чи место алдым дүйнөлүк чемпионатта. Нокен районундагы Масы балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинде машыккан балдар жана кыздар учурда май айында өтүүчү республикалык мен чемпионмун жана мектеп лигасы оюндарына кызуу даярдыктарды көрүшүүдө. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Нокен району.